Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир жолу мындай деди: Иттакуннар валау бишикки тамратин. Дозоктон өзүңөрдү куткарып калгыла. Бир курманын, мына курма, ушуну сыныгынчалык болсо садака берип дейт. Ушу бир курманы дагы садака берсеңиз, иншаалла Алла Таалам ушунун берекесинен сизди дозоктон куткарат экен. Бир курма. Эми мындай нандарды, мындай тамактарды, мындай садака берип, элге жайып, эл менен бөлүшүп, элдин патасын, көңүлүн алуу, бул канча деген жакшы нерсе бул тасыр. Бул бир. Эми айтат: "Ва ман лам яжид". Эгерде бирөө ушу бир курманы дагы таппаса, анда жок да. Ушуну берейин десе ушу дагы жок. Фа би калиматин тойеба. Жакшы сөз менен анда өзүн дозоктон куткарсын дейт. Бергенге иштегениңиз жок болсо, хотя бы жакшы сөз сүйлөңүз. Бергенге иштегениңиз жокпу? Бере албайсызбы? Хотя бы жакшы сөз сүйлөңүз. Пайгамбарыбыз хадисте айтат: кимде ким түндөсү намаз окугандан алсыз болсо, мал мүлүктү сарттагандан сараң болсо, бахил. Душман менен согушкандан коркок болсо, фал юксир би зикрилла. Алланын зикрин көбөйтсүн деди да. Кимде ким? Мал сарптайын десең, жадныйсың. Так. Душманга чык десең, коркоксун. Так. Намаз оку десең, жалкосун. Не кылсын дейт? Фал юксир би зикрилла. Алланын зикрин көбөйтсүн.